Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Урматтуу туугандар, эгер сиздер араб тамгаларын жаттаган болсоңуздар, анда бүгүн экинчи сабагыбыз бул 3 маанилүү эрежелер жөнүндө болот. Биринчи эрежебиз бул харакаттар. Араб тилиндеги 28 тамга бул харакаттардын жардамы менен окулат. Мисалы, биздин тилде ба деп айтыш үчүн б жана а деген эки тамганы жазабыз. Би деш үчүн б жана и деп эки тамга жазабыз. Ал эми араб тилинде жок, б тамгасын жазып туруп эле астына үстүнө ушундай белгилерди коюу менен а, и деп окулат. Мисалы, кайсыл тамганын үстүнө мындай сызыкча коюлса, ал сызыкча фатха деп аталат жана ал а тыбышын берет. Мисалы, ба. Ал эми кайсыл тамганын түбүнө мындай сызыкча коюлса, ал сызыкча касра деп аталат жана ал и тыбышын берет. Мисалы, би. Кайсыл тамганын үстүнө мындай үтүр сыяктуу белги коюлса, ал белги домма деп аталат жана ал у тыбышын берет. Мисалы, бу. Ал эми кайсыл тамганын үстүнө мындай тегерек белги коюлса, ал белги сүкүн деп аталат. Ал токтоо дегенди түшүндүрөт. Түшүндүрүп айтканда фатха эмес, жана касра эмес, жана домма эмес. Бул токтоо. Мисалы, мына кофтун үстүндө домма турат, демек ку болот. Ал эми ламдан токтойбуз. Кул. Бул кула, же кули, же кулу эмес, не кул деп токтоо. Мына ушундай харакаттардын жардамы менен окулат. Демек, араб тилинде канча 3 харакат жана 1 сүкүн бар. Мына ушуларды жакшылап кайталаңыздар. Себеби бардык тамгалар ушул харакаттардын жардамы менен окулат. Экинчи эрежебиз бул жоон жана ичке тамгалар. Араб тилиндеги 28 тамга экиге бөлүнөт. Жоон окулчу тамгалар жана ичке окулчу тамгалар деп. Жоон окулчу тамгалар булар 8-өө, ичке окулчулар калган 20 тамга. Жоон окулчу тамгалар буларды айтып жатканда тилдин арка жагы көтөрүлүп жоон окулат. Түшүндүрүп айтканда тамакка жакын жагы тилдин таңдайды көздөй көтөрүлүп окулат. Ошол кезде буларга фатха коюлса, а эмес оого жакын болуп окулат. Мисалы, со, до деп. Ал эми касра коюлса, и эмес, ыга жакыныраак болуп окулат. Мисалы, сы, ды, гы деп. Ал эми домма коюлса, жоон у болот. Мисалы, су, ду деп. Ал эми ичке тамгалар. Бул калган 20 тамга ичке тамга, булар айтып жатканда тилдин бардык бөлүгү ылдыйды көздөй жатып турат. Эч качан эч жерин көтөрбөйбүз. Эгер көтөрсөк, булар жоон тамга болуп калат. Мисалы, б тамгасына фатха койсок, эмне ба деп жоон кылбастан бә деп ичке айтабыз. Касра койсок да бы деп жоон кылбастан би ичке. Домманы дагы бу деп бир аз ичкерээк кылабыз. Мына ушундай жоон жана ичке тамгалар болуп экиге бөлүнөт. Бул жерде ро тамгасы жоондогу. Бул ро тамгасы кээде жоон, кээде ичке окулат. Калган жетөө булар бардыгы дайыма жоон. Ал эми ро эгер фатхалуу же доммалуу болсо жоон окулат. Мисалы, ро, уру деп. Ал эми касралуу болсо анда ичке окулат. Мисалы, ри деп, ры деп, не ыга жакын кылбайбыз да, ри деп ичке эле окулат. Үчүнчү эреже бул тамгалардын улашып жазылуусу. Баарыбызга белгилүү болгондой эле тамгаларды жазып жатканда улашып, бири-бирине улашып жазылат. Туурабы туугандар? Ошол улашылып жазылган кезинде 28 тамга бардыгы өзүнөн алдыңкыга улашат туугандар. Мына бул мисалда 3 тамганы алып келдик. Алиф, лям, алиф, ро, лям тамгалары. Бул чектөө деген сөз эмес. Мындан башка да бардык 28 тамга улашат ушундай болуп. Мисалы, мына алифке мындай жазып келип улашылат. Ро да мындай жазылып келип улашылат. Лямга да мындай жазылып келип улашылат. Калган бардык тамгалар да мына ушундай болуп өзүнөн алдыңкыга улашат. Ал эми өзүнөн кийинкиге бардык эле тамгалар улаша бербейт. Өзүнөн кийинки 22 тамга улашат, 6 тамга улашпайт. Мына ошол улашпаган 6 тамганы жаздык. Мисалы, алиф. Мына алиф өзүнөн кийинки мындай улашып кетпейт. Бул ката болуп калат. Дал дагы, зал дагы, ро, зай, вау. Бардык ушул 6 тамгалар өзүнөн кийинкиге улашпайт. Ал эми өзүнөн алдыңкыга улашат. Себеби бул бардык тамгалар улашат дегенбиз өзүнөн алдыңкыга. Мына ушул эрежелер
араб тилинде өтө көп колдонулат. Жакшылап кайталаңыздар. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.